Ertirip келбейсің, тоң қоп қалдыр. Тайны жазып кеп отпаймын. Бұл ерtirіп. Асфай күнеле, сыңайлы. Ақсаңа қап жетпейсің. Постоянно сұрап жүресің. Білмей, мен демес тауға. Assalamualaikum baldarım. Minnetanlar var mı? Anam bayatan beri şu Oğuzkoyun begen sözmenen söylüyor atasınlar. Canımarda oturup alıp ben özüm uyarıp atam. Bundan arımınday kıl bakılar. Bu Bişkek şahı Borborda oturasınlar. Başkan turganlar var ten görüp atat. Sögünüp kakırının tükürünüp atasınlar. Bunday kıl bakılar. Gel baldarım, ben sizlerge bir özümdün batamdı verip keteyim. O jaratkan Allah Taala şu baldardın geleceğin gen kıla gör. Ömrün uzun kılıp, densolukların çın kılıp, eline, yurtuna, bağrına gerek etigen azamatlardan ol. Эзелтеден эле улуу адамдарга өзгөчө сыйырмат алып келишкен. Мындай улуу салтыбыз кылымдан кылымга сакталып, өз маани маңызын жоготпой, бүгүнкү күнгө чейин жашап келди. Ата бабаларыбыз карыларды урматтап, карынын кебин капка сал, карысы бардын ырысы бар деп, үйдө карыяларды төргө олтургузуп, кадырлап келишкен. Бүгүнкү күндө карыларыбыздын атайын майрамы белгиленип, 1 октябрь эл аралык карылар күнү деп табылган. Бул күндү 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгы расмий майрамдардын катарына киргизген. Ата жөлөп турган тирек, эне акыл насаат булагы демекчи бизди бул дүйнөгө алып келген, тарбиясын берген ата-энелер. Ар бир адам улгаят. Ошондуктан карыларды сый-урмат жасоо ар бирибиздин милдетибиз. Карылар көптү көргөн, көзөн адамдар. Билесиңерби, кара адамдар чоң эне, чоң ата качандыр бир убакта силердей жап-жаш болуп, бирок биздей жакшы турмушта жашаган эмес. Ошого карабастан алар кайратын жоготпой, оорчулукка чыдап, балдарына татыктуу тарбия берип, кээ бирлери мекен үчүн канын төккөн. Ар бир улгайган адам ардактуу адам. Улгайган адамдардын аракети аркылуу биз азыр бакубат жашоодо өмүр сүрүүдөбүз. Боорукерлик, кайрымдуулук ар бирибизде болушу зарыл. Жакшылык, асыл заттык, сый-урмат үй-бүлөдөн башталат. Түрдүү жардамды дагы аянбайлы. Жок дегенде бир кары адамдын эшигин шыпырып, карын күрөп берип койсок, колубузга жугуп калбайт. Карыларга акчанын, байлыктын, бийликтин кереги жок, болгону көңүл гана. Карыларды көзү тирүү кезинде колдоп, жардамдашып, көйгөйлөрүн уга билүү керек. Сөзсүз эле туугандарың эмес, көчөдө бараткан карыларга деле оор баштыгын көтөрүшүп койсок, батасын алабыз. Албетте биздин өкмөт колдон келишинче карыларга кам көрүүдө. Ал эми жыл сайын 1 октябрь карылар күнү белгиленип, кичине болсо да пенсиялар көтөрүлүүдө. Карыларды 1 октябрда гана эстебестен күн сайын эстеп турсак жакшы болот. Кыргызстанда карылар күнүндө түрдүү иш-чаралар өткөрүлөт. Согуштун жана эмгектин баатырларына, жакыр жашагандарга материалдык жардам көрсөтүү. Мектептерде карылар тууралуу кеңири республикалык деңгээлде түрдүү дил баяндар, жардам акциялары жүрөт. Достор, карылар күнү деги эле жөнөкөй күндөрү кары адамдарга дагы кандай көмөктөшсө болот? Карыларга арналган ырларыңар болсо айтып берсеңер болот. Карылар үйүндөгү кайгы. Мээримин берген эле түйүп сүткө, кемирет көкүрөгүн күйүт түптө, каралдым мени багат десе керек, качандыр жатканыңда түйүлдүктө. Чыга албай кусалыктын камагынан, чарчаган үндөр чыгат тамагынан, эсти же өз балдары таштагыча, энени өпсө болот таманынан.
Соккон жел соротконсуп аяп турат. Бүктөлгөн белин азап таяп турат. Чебере жетелөөчү колдорунда. Чириген жалгыз гана таяк турат. Карылык башкарууда бул өмүрдү. Көөдөндө угутубуз түгөндүбү? Ташташат буюм өңдү, кереги жок. Төрөгөн үчүн эне күнөөлүбү? Тунарган көз айнегин үмүт басып, турмуштун татаалдыгын үйүп жатып. О балам дейт экен го эне байкуш, от менен баратса да күйүп жатып.